بسم الله الرحمن الرحيم. Урматтуу тууган, бул коронавирус бул акыр заман эмес да, болду, замана бүтүп калды деген сөз эмес. Буга караганда башка оорулардан толтура адамдар ооруп атат. Коронавирустун себебинен башка оору менен өлгөндөр толтура. Аборт январдан баштап 10-мартка чейин эле статистика боюнча 8 миллиондон ашык адам аборттун себебинен өлүптүр. Канча адам аборт кылып атат, канча адам дүйнөдөн кетип атат, канча адам рак менен, туурабы? Башка толтура оору менен адамдар кетип атат. Коронавирус сиз менен бизге бул жакшылык катары эскертүүчү болуп туруп келди. Өзү көзгө көрүнбөгөн нерсе болсо дагы, бирок сиз менен бизди эскертип атат. Бир кичинекей нерсенин абалыны таппай атасың, анын роббиси сага каршы боло турган болсо эмне кыла аласың? Көзгө көрүнбөгөн бир вирус, бир бактериянын каршы күрөшө албай атабыз бүткүл алам, менмин деген мамлекет, Европа, Кытай, башкалар анын роббисине каршы чыга турган болсо, Аллах бизге каршылык кылып, нааразы болуп, кыяматта чечим чыгарса, тоз окусуң, азаптасың десе, андан ким кутула алат? Аллах Тааланын эскерүүсү, коронавирус канча жыл болот, бирок бүтөт. 8 жыл мурун мисалы Саудияда көп эле болгон. Ушул эле коронавирус Саудияда көп эле жайылып, көп эле адам ушунун себебинен өлгөн. Бирок жок болду. Бүгүнкү күндө дагы бир күн келет жок болот. Бирок урматтуу тууган, эгерде коронавирус бүттү, бирок сиз менен биз эгерде ойгон болсок, сиз менен биз бейкапарчылыктан, акыретке умтулуудан, мамилебиз, жашообуз арамдан чыкпай турган болсок, Алланын кудуретин тааныбай турган болсок, анда жердеги басып жүргөн вирус баары бир сиз кала бересиз. Жердеги басып жүргөн вирус сиз калып каласыз. Корона бул вирус эмес. Коронаны алып келген вирус бул адам баласы. Адамдын кылган амалынын натыйжасы сиз менен биздин жашообузда көрүнүп атат. Биздин кылган бейкапарчылыгыбыз, аз адамдар айтып атат, кафырлар зулумдук кылды эле, кафырларга Алланын мамилеси болуп атат деп. Кафырлар эмес, Аллах Таала жер шарыны мусулмандардын амалына жараша башкарат. Мусулман адамдын кылган мамилесине жараша Аллах Таала аламды башкарат. Мусулмандын денесинен күнөө чыкмайынча Аллах Таала аламды бузбайт. Кафырлардын амалына Аллах Таала көңүл бурбайт. Эгер мусулман хакка мээнет кылып, чындыкка мээнет кылып, кафырларды чындыкка чакырып туруп, анан кафырларга каршы дуа кылса, дуа кабыл болот. Бирок урматтуу тууган, бүткүл аламдын тартиби мусулмандардын кылган амалынын себебинен болот. Ошондо мусулман оңолмоюнча бул оорудан эле айыгып калуу маселе эмес. Бүткүл балелер келе берет, түрдүү баленин ыкмасы бар. Түрдүү Аллах Тааланын кыйнап кое турган "Ва ма я'ламу жунуда роббика иллаху". Куранда Алла айтат, сенин Роббиңдин аскерлерини бир гана Алла билет дейт. Кандай аскерлерин жөнөтөт, кантип Аллах Таала сиз менен биз менен адилеттүүлүк мамилесин кылат, бул Аллах Таала өзү билет. Ошондон иншалла урматтуу туугандар, баардыгыбыз иншалла эсиң барда этегиңди жий дегендей, баардыгыбыз бир сыйра өзүбүзгө мындай бир ойготуу болсун да бул абалчы. Себеби сиз өлөсүппү, өлбөсүппү коронавирус себебинен Алла билет. Бирок ар бир учурда өлүшүбүз мүмкүн, акыретке кетишибиз мүмкүн. Туурабы? Ушул жерде мештен чыкпай калуубуз мүмкүн. Ошондон иншалла баардыгыбыз урматтуу туугандар, аракет кылалы иншалла жашообузда диндин тарбиятына, диндин тартибине алып келгендин аракетинде бололу. Аллахым ыраазы болсун.